ката кылбай жатабы, демек ал эч нерсе кылбай жатат. Бир нерсе кылып атат, демек катасы бар. Бир нерседен коркуп кыжалат болуп жашоонун кереги жок. Бир нерсе кылып, ал нерседен натыйжасынан коркконуңуз жакшы. Бул жерде эч нерсе кылбай коркуп кыжалат болуп жүрө бергенден көрө. Ошондуктан адамдар ката кылат, ката кылып атабы, бул жакшы. Себеби бизнесинде окшобой калат, туура эмес кылып койгон болот бир жерин. Демек ал бир нерсенин үстүндө алек болуп атат, урматтуу мекендешим. Чөйрөңүздү оңдоңуз. Дасторкондо ким отуруп атасыз, ошого маани бериңиз. Себеби 3 адам менен 4 адам менен бирге болуп, бирөөнүн жашоосунун оң жол солго кылып, кыйбат кылып, бушак кылып отурган учурларыңыз 4-чү адамыңыз болуп калганыңызды билбей каласыз да. Ошол адамдардын чөйрөсүнө билинбестен сиңип кетесиз. Колдон келишинче биз адамдар жакшы адамдарга барып, жакшы адамдардын алдында алардын кызматын кылып, жок дегенде кызматын кылып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Мен көп устаздардан, күчтүү адамдардан, алымдардан илим ала албай калган болушу мүмкүн, өтүп кетишти. Бирок жанында кызмат кылып жүрдүк да. Анын илим ала албай калганыбыз, бирок анын чөйрөсүндөгү сырткы илимдерди бүт алып калдык. Ал кандай жүрөт, андагы өжөрлүктөр, андагы такшарлуулар, андагы илимге болгон кызыгыш, андагы туруу, жатуу эрежелери бүт бардыгы сиңет, жугуп калат, урматтуу мекендешим. Ошондуктан колдон келишинче биз жакшы адамдардын алдында жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Алдыңыздагы эшек болсо, сиз дагы эшек болушуңуз керек деген эмес. Алдыңыздагы малдай жашап аткан болсо, сиз тазараак жашаңыз, урматтуу мекендешим. Сиз чөйрөңүздү өзгөртүң. Ошондой экен, эртең кылам дебе, бүгүн кыл. Чөйрөңүздөн жугуп калат. 4-чү адам сиз болуп каласыз, урматтуу мекендешим.